Ажырашкан аялдарга 3 насаат. Биринчиден эч качан мактанба. Ажырашкандан кийин ажырашкан жашооңду соцсетте эч качан мактанба. Бүгүн соцсет, Instagram, Google деген, YouTube дегендер өнүгүп кетти, ага чыгып алып мактанба. Ажырашып Кудайга шүгүр береке таптым, машина алдым, ой гүл алдым, ажырашып жакшы кылган экенмин, өкүнбөдүм, ажырашып квартира алдым, ажырашып ушундай кылдым, мындай кылдым деп мактанба. Неге? Себеби сени көргөн адамдар, көргөн аялдар ажырашышына себепчи болуп каласың. Сенин угуп жаткан адамдар, сени көрүп жаткан аялдар эң азында бир жолу оюнан өтөт. Мен дагы ажырашсам балким ушундай болуп кетем деген түшүнүктө калат. Ажырашып 1000дин бири өнүгүп бизнесмен леди болуп кетиши мүмкүн. Бирок 999-унун атынан сени сүйлөп койбо деген. Ал жакта канчасы кордолуп атат баласын бага албай. Бир сеники окшошуп калып берем, чыгып алып саартан кечке мактана бербе деген. Эрим болгондо мындай болмок. Азыр мен сонун жашоодо жашап атам. Ой күндө Америкага барып эс алып келип атам. Туркияда жүрөм, чыргап деп. Мактана бербе. Жегениң менен, ар нерсең менен мактанба. Бул башка аялдардын, күйөөсү бар, ери бар аялдардын оюнун бузулуп кетишине себепчи болот. Ал эми экинчиден тезирээк эргетейин. Ажыраштыңбы? Болду, эми өмүр бою жалгыздыкта жашап өлүп кетем. Ой, жалгыздык, ой, ошо жалгызмын деген аялдар күндө подушкасында ыйлайт. Аларды бактылуу деп ойлобоңуздар. Анын реклама жашоосуна ишенбеңиздер, интернеттеги жашоосуна ишенбеңиздер. Ал жалгыз, түнү менен ыйлап чыгат ал. Ар дайым жүрөгүнөн жалгыз, аны түшүнө турган адамы жок. Бул неемат. Жөн эле чай ичип отуруш, күйөөңүз менен жыргап, жөнөкөй чай ичип отурушуңуз бул неемат. Бакыт бул. Күйөөңүздүн барлыгы өзү неемат. Ошондуктан бири-бириңизди сүйүп, урматтап жашоого эч нерсе жетпейт. Бул любой жактан прям келиңиз. Химия жактан, биология жактан, астрономия, прям бардык илимий жактардан караңыз, и физический жактан дагы караңыз. Адам адамга муктаж. Аял эркекке, эркек аялга муктаж. Эрге тийбей жеке жүрүп неге жетесиң айтчы? Бетонсуз үй болом дейсиңби сен? Крышасыз үй болом дейсиңби сен? Ошондуктан бул маселеде ойлон, эже карындаш. Ал эми үчүнчүдөн кадамыңды ойлоп бас. Кадамыңызды ойлоп басыңыз. Суранычым. Эмне үчүн? Себеби ажырашканыңыздан кийин бизде тем более ажырашкан аялга эркектердин көзү түз болбойт көп учурда. Эптеп бирдеге кылып пайдалансам деген ой көз карашта болот. Бул ачык эле нерсе. Муну жашырып эмне кылабыз? Ошондуктан кадамыңызды ойлоп басыңыз. Кичине мүмкүнчүлүк туулса, сизден пайда алышты аракетин кылышат. Ошондуктан кулагыңызга илинип аткан лапшаларга, ролтондорго ишенип калбаң.